Саламдашалы биринчи. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менин атым Бекзат. Сеники ким болот? Менин атым Бакыт. Мен Москвадан Мындай. чалдым. Бакыт мода алсаң, сен Москвада. Бир аз телефонду мындай жакын албай, бир аз алысыраак алсаң, неге дегенде бетиң эле көрүнүп атат. Башка эч жериң көрүнбөй атат. Мындай жакын ал, өзүң удобный ал. Болду? Ошондой ал. Угуп атам. Мен бир сөздөрүм бар эле сага айтып коеюн дегенчи. Ошону айтып коеюн деп чалдым. Айт. Мындай Бекзат, молодец. Кыргыздын жигити сен, кыргызга күйүп атасың. Ичиңдеги болуп турган нерселерди айтып атасың. Молодец. Жөн баягы телефондо герой болуп, жатып алып комментарий жазгандан көрө, өзүңдүн пикириң ачык айткан бул жакшы нерсе. Бирок мындай бай оозум бар деп эле айта бербей, ар бир нерсени мындай бир электен өткөрүп айтыш керек да. Ошондой эле мен өзү Адахан Мадумаровдун колдоочусумун. Эфирлериңди бир-эки көрдүм, аябай катуу сөздөрдү айттың. Чынында сен азыр жалпы Адахан Мадумаровдун колдоочуларына катуу тийип атасың да. Билбейм, 500 миң миллионго жакын колдоочусу бар, можетчи. Анан кийин кичине мындай сүйлөгөндө абайлап сүйлөсөң болот да. Мадумаровдун колдоочулары чыгып, бир дагы Садыр Жапаровду мындай жаман сөздөрдү сүйлөп, кемсинтип неткен жери жок да, эфирге чыгып алыпчы. Ал дагы кыргыздын жигити, ал дагы кыргыздын бычакка сап боло турган уулу, аны дагы колдойбуз. Анан кийин Мадумаровду жамандап, анан кийин Садырды мактап, экөөнүн колдоочулары көп да экөөнүкү теңчи. Анан экөөнү уруштуруштун эч кажети жок да. Анан кийин жанагы башкаларды утпайсың, мына Атамбаевди, башка дагы Бекназаровду, дагы ким? Мына убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн, булардычы мага демектен бышырып жай. Булар уже аябай эле мындай Кыргызстанды аркага кетирген адамдар да буларчы. Буларды бышырып жесең дагы эч ким сага эч нерсе дебейт. Буларды коргогон бир дагы адам жок. Бирок Мадумаровдун немени сатты дегениң, Каркыраны сатты, минти деген бул жалган сөз. Ошол Мадумаров Каркыраны сатты деген адамдарга мен айтарым да, алар эмне Чубак ажыдан дагы умный болуп кеттиби? Же Чубак ажыдан дагы ушундай бир көрөгөч болуп кеттиби? Баарыбыз сыйлаган, баарыбыз урматтаган раматтылык Чубак ажы дагы айтып кетти го, ал жерде жер алмашы болгон кыргыз элим. Саткан эмес ал жерде, Мадумаровду жөндөн күнөөлөбөгүлө деп. Туурабы? Туура. Андан сырткары Алманбек Шыкмаматов деген юристибиз бар, билесиң, Ата мекенде жүргөн, аябай белгилүү, аябай грамотный адам. Ошол дагы кече жакында интервью берип атып, ал дагы айтты 7 каналдан айтты. Мадумаровду Каркырага жармаштырганы. Бул өтө туура эмес. Бул жөн эле каралуу. Мен ага тек кана мен кошулбайм. Мадумаровдун ага тиешеси жок деди. Мүмкүн ката кеткендир, бирок Мадумаров тараптан эмес, президенттер тараптан деди. Потому что ал 2001-жылы коюлган да. Мадумаровдун күнөөсү жок деп Алманбек Шыкмаматов да далилдеп атат да. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн Баткендеги жер боюнча протокол бул кыргызча ой мааниси, бул ой деген да, ниет. Бул ишке ашпайт, бул жөн эле ниет деген сөз. Ошого ушундай ниеттейбиз деген нерсени, парламенттен ратификация болбогон нерсени берилгенде баягы калктын ичиндеги действительно сабатсыз адамдар, мындай бир сабаты азыраак адамдар ушинтип жөн эле күнөөлөйт да. Бир адамды, күнөөсү жок адамды күнөөлөсөң, анын күнөөсүн алган менен барабар да. Анан билип-билбей эле күнөөлөгөнүн кереги жок. Мадумаров дагы чачы агарып ушундай 56-га чыкты азыр, ушул окка чейин кыргызым деп жүрөт да. Мадумаровдун дагы туура жактарын айтыш керек. Мадумаров дагы интеллигент жагынан, көрөгөч жагынан особенно бүт буга чейинки 95-жылдан бери айтып келген нерселери полный орундалды. Баары жогу. Мындай болот, андай болот дегендер баары чыкты. Сооронбай Жээнбековду жарабайт бул киши жарабайт деп канча ызылдады. 2017-жылы бир гана Мадумаров чыккан, ызылдапчы бул киши жарабайт деп. Эч ким кулак салган эмес. Жарабаган 3 жылдан кийин далилденди го. Анан кийин эмне кайра тепкилеп атасың Мадумаровду? Сен Мадумаров жөнүндө мындай неме жаман сөздөрдүн айтпа турган, мен сени колдойм, молодец. Садыр Жапаровду да колдойбуз. Эми элчи эртең шайлоодо көрөбүз ким утат. Бирок туган жөн эле куруп каралаганын кереги жок. Даже мына Токон Мамутов деген генерал бар, чекист. БКМдан. Ал дагы айтты. Мадумаровдун тиешеси жок деп. Акыйкат болуп жүргөн, азыр да акыйкат ал. Акыйкат жол эсептелет.
эгер чубак ажыдан дагы умныймын, мен чубак ажыдан дагы көрөгөчмүн, аяк биякта өмүрүндө Каркырага барып көрбөгөн адамдар, Каркыранын каерде экенин билбеген адамдар сатып берген, матып берген. Каркыра деген бул канча 1000 километр жер бул. Канча 1000 километр, аябай чоң жер. Мындай да, сен монда алсаң, подробно сен айткан мен сөзүңдү түшүндүм, мен сага жооп берейин, а? Сен мындай туура түшүнүп, туура кабыл алып туруптур, экосунда бири-бирибиз менен катуу айтышпайлы, сөз менен жакшынакай сүйлөшөлү, күч атасын тааныбайт дейт. Берден биринчиден Мадумаровду сен жакшы түшүнгөн болсоң, Мадумаровду мен эч убакта жамандаган жокмун. Бир билип кой. Экинчиден, Орозайым бул жерден Садыр Нуркожоевичти жамандап эле келатат. Мен лично так өзүм Атамбаевдин курмандыгында калган катары. Бакыт Атамбаевдин курмандыгында калып Садыр Нуркожоевич менен 2017-жылы 25-мартта биз камалганбыз. Айтайынбы? Камалган кезде Орозайымды мен ал жерден көргөн эмесмин. Бирок Орозайым барго Садыр Нуркожоевичке пикеттерге адамдарды жалдап келишин жала жаап атпайбы? Бул калпта. А мен ошол жерде баштан аягына чейин өзүмдүн бир тууган байкем 8,5 жылга камалып кеткен. Ошол убакытта мен түрмөгө барып, греф киргизген убакта греф киргизип, не киргизген убакта не киргизип, баштан аягына чейин өзүм барып жүргөн адаммын. Сотуна дагы, отуна дагы. Ошол жерден Орозайымдын айткан сөзүнүн бардыгы орунсуз. Ошол жерден адамдар шаардыктар келип, пловкул келип берип, ошол жерде Садыр Нуркожоевичтин эмесине, урматына Баткенден келген адамдар болгон, аксакалдарчы. Ошолорго биз жаныбыздан акча чогултуп берип, мен таксиге вокзалга алып барып салган күндөр болгон да. Бул калп болуп атпайбы? Экинчи нерсени айтайын сага. Айбек айтты, Айбалаев зек, Айбалаев уру, ал эле бул эле деди. Бөлүшөбүз, кыргыз элин айтпазабыз. Ал токтосоң, эме бакыт мен сурам бүтүрөйүн. Бул жерден Айбалаевди айтты. Айбалаевдин мен жакын адам менен ал кайсы уруудан болот экен, кандай экен, 96-жылы ал жерге губернатор болуп барганда эмне үчүн кетип калган бүттүн баарын далилдеп тастап чыктым. Алардын баарын сага айтыштын негизи кажети жок. Үчүнчүдөн бул жерден жай Эмил Бекиев деген чыгып атат, туурабы? Ошол Садыр зек. Бул Садыр зек. Садырды колдогондун баардыгы зек. Орозайымды айтты, баары зек деди. Ошол сөз бакыт туурабы? Мына, токсоң? Бекзат, сен мени карап, сен Садыр Жапаровдун колдоочуларын токтот. Мен чубак ажында айтам, токтоп турсаң. Берден бар го, мына. Ушинтип айтты. Эми силер деле каралаган кезде аларды айтып коюш керек. Сен кыз кишисиң. Бир аз уят. Кече жакында сен Садыр Нуркожоевичтин жанында жүрүп, ошонун жанында жүрүп адам болгон кыз эмес белең. Сен эмне бүгүн асмандан түшүп алдыңбы деш керек эле да. Мен ошо чындыкты айтып коеюн деп, мен ошон үчүн негизи биринчиден чыктым. Экинчиден мен ушул бийликтин, Атамбаевдин, Жээнбековдун бийлигинен биз кордук көргөн үчүн чыктым. Мына кыйын болсо ушулар чыгарып койбойт беле. Садыр Жапаров адилетсиздик жатканын бул жерде Адахан Мадумаров өзү айтып атат. Бийликтин курмандыгы болуп калды деди. Адахан Мадумаровдун бир жолу Садыр Нуркожоевичтин сотуна барган бир жолу ошо эшиктин астынан көргөм. Ооба. Садык Шерди көргөм. Алмамбет Шыкмаматовду көргөм. Каныбек Иманалиевди көргөм. Бактыбек Калмаматовду көргөм, бардыгы. Бирок барго булардын барго ички эмеңди тазалаш керек да адам баласы. Бардыңбы? До конца дилиң менен, тилиң менен колдо. Колдой албайсыңбы, лучше барба. Экинчиден сен айтып атасың, чубак ажыдан өйдөсүңбү депчи. Чубак ажы өтүп кеткен кезде эмне үчүн Адахан Мадумаров Бишкекте туруп бара албады? Же Россияда эле, же башка жакта эле. Мына мен сага айтайын да, чубак ажы акыркы бул адамдын акыркы стадиясына бара алган жок. Бирок карапайым калк болуп туруп, мен угуп турсам, 3,5 менен саат, азыр токтоп тур. 3,5 менен саат 4 болгондо биз уктук. Бирок барып карапайым калк биз болсо, көчө менен такси менен, машина менен бекер бири-бирибизди алып барып жетелеп барып келбедикпи? Анан бул жерден Каркыраны айтып атасың азына. 2001-жылы ал негизи ошо бул жака нота жөнөткөн. Казакстандан бул жака. Бирок барга ал убакытта сага айтып коеюн. 5-чакырылыштын депутаттары Акаев мен ушуга кол койсом, мен чыккынчы болуп калам деп Акаев ошол убакытта кол койбой койгон. Экинчиден 5-чакырылыштын эмеси депутаты Эркин Алымбеков деген депутат каза болуп калды. Ушуга биз кол койбой койдук да ошол жерде трибунада чырылдады.
Экинчиси Ибрахим Жунусов чырылдады. Үчүнчүсү Садыр Нуркожоевич. Санат боюнча сүйлөгөн да, сен аны монтажын көрүп алып эле не кылып атасың азырчы? Жок, сен Ал угуп тур, санат боюнча пожалуйста, угуп сүйлөгөн турсаң. ал. Бакыт, угуп тур, Ал мен монтаж сөзүмдү алып бүтүрөйүн. Караса, ал жерден барга айтып атат, көлдүктөр, силер барсыңарбы? Бул каркыра кетип калган болсорго, монтаж эмес ал. Кара, каркыра кетип калган болсо силерди көл энеси кечирбейт деп атат. Бул факт Каркыра болуп атпайбы? деген Бул оозунан чындык болуп чыккан эмес ал атпайбы? жерде. Бакыт, бардык эле нерсени токсоң, бардык эле нерсени силер монтаж дей бербегиле де. Кече Жок, ал монтаж. Сен ал видеону толук көр. Сен ал видеону толук Мадумаров көр. берди. Мадумаров бир да минутта мен интернетке кирбейин деди. А Мадумаров iPhone Pro 11'di көтөрүп, жаштакан интернетке кирип, мына Элмирбек менен жазышканым мындай тигине деп атпайбы? Ушуну танасыңарбы? Мындай да көрдүңбү? Көрдүңбү? Мына Элмирбек деп атасың. Бакиевди алып келем деп туруп барго, аларды эме кылгандар бомбуштар деди дагы, аларга бата кылбайм, бата да тилебейм деди дагы, алар барго эмне деди? Андай уккан эмесмин деди. Эртеси күнү видео чыкпадыбы? Садыр Нуркожоевди 1 сааттын ичинде чыгарам деди да, кайра Садыр Нуркожоевге каршы чыкпадыбы? Не дейсиң? Президенттик башкаруу, мына айтып өтөйүн да, президенттик башкаруу деди да, президенттик башкаруу эмне болду кийин? Мен ошо президенттик башкаруу кылам, конституцияны сразу алмаштырам, эметип туруп, эме кылам деп туруп, азыркы убакта Садыр Нуркожоевич ошого баратканда Садыр Нуркожоевичке карамандай каршы чыгып атпайбы? Просто колдосоң мындай колдош керек. Сен өзүң жооңо өзүң ответин берип атасың. Мына азыр карап тур. Мага бересиң. Базаркомдор келип алды, бардыгы деди. Мына Мадумаровдун айтканы мурда эски айткан видеолор барчы. Базаркомдор келип алды. Бир да Мен сен ушу сүйлөгөндөрүң 10 жылдан кийин угутсам, ушу сөз сөйлөгөнүң өзүнө ишенбейсиң. Орозайымды киргизе албадыбы? Ортого киргизе албады. Бакыт. Бул чындык да, Бакыт, бул чындык. Боптур. YouTube'да Бакиев турбайбы? Макул. Садыр Нуркожоевич эч убакытта бирөөгө шампан ачып, сиз 18-деги баласыз Жаныш Салиевич деп бетинен өбүп камчы карматкан эмес. Бирок Жаныш Бакиевке генералдык званиясын бергенде бир гана Мадумаров каршы чыккан. Бир гана Мадумаров кол койгон. Ушуна билесиң сен? Ошол каршы чыккан ошо видеосун тауып чыкпайсыңбы? Эмеси болуп туруп. Тауып чыкпайсың, видеосун тауып чыгарбайсыңарбы, пожалуйста, YouTube'га. Угуп тур. Мына Элмирбек деп айтып кеттиң, а? Элмирбек Иманалиев кыргызы бул Алп акыны да, Алп акыны. Элмирбек Иманалиев дагы Мадумаровдун жанында туруп, керек болсо Москвага чейин келип кеткен. Москвага чейин келип кеттин ошол жигитче. Элмирбек Иманалиев. Анан кийин адамдар билбей эле каралап, Элмирбек Иманалиевден дагы адамдар ушундай кыйын болуп кеткенби да, мен жөнөкөй карапайым калкты айттым да, мындай баягындай билбей каралабаш керек да, андай болбойт да. Сен азыр Мадумаровдун нелерин айтып атасың. Мен азыр Садыр Жапаровдун айтсам, сен дагы жооп бере албайсың магачы. Жок, айт, жооп берем, айт. Бакыт Садыков 10 күндө кетет деди. Угуптур. Мен сөзүн бөлбөй угуптур. Сөз бөлбөй угуптур. Бакыт Садыков 10 күндө кетет деди. Кетпиби? Кеткен жок. Бакыт Садыков 10 күндө айта берет, сөзүнөн кайта берет деген атка конду. Кеткен жок. Ким кеткен? Кумтөрдөн Бакыт Садыков аэропорттан кетет деди. Кеткен жок. 10 күндө кетет де оозунан чыктыбы? Чыкты. Бирок кеткен жок. Бул бир. Эки. Кумтөрдө эксперттер изилдеп чыкты. 300 тоннадан ашык алтын бар деди. Ошончо кумтөр деп жүрүп, Кумтөрдө алтын жок деп айтып койдубу? Айтып койду. Не 300 тонна алтын эмеспи? Жок деп айтылган жок. 300 тонна алтын эмеспи? Өтүп кетти деди. 300 аны карашыбыз керек деп айтты. 300 тонна Кумтөрдө алтын албай калды деп айтты го. 300 тонна алтын эмеспи? Бул экинчи немеси. Калбай калды деген жок. Ал жерде көп ошондой деди, бардык эле көрбөдү элди. Үчүнчү, Кыргызстандын эмесине немени Жапаровдун аркасында Жыргалаң деген көмүр шахтасын басып алган деген кептер айтылып жүрөт, толтура видеолор жүрөт. Бул үчүнчү. Мен сага жооп берип коеюн. Төртүнчү, бир тууган эжеси Ысык-Көл банк деген угуптур. Ысык-Көл банкты дегенди басып алып, ошол менен биригип, Максим Бакиев менен биригип аябай кыңыр иштерди көп кылган деген сөздөр аябай көп немеде жүрөт азыр интернетте. Еще сен ошо Интерполдо розыска жүрөт деп жүрөт эжеси. Бир тууган эжеси. Бул төртүнчү. Каякта жүрөт деп? Интерполдо розыска жүрөт деп. Бул төртүнчү. Эжеси биякта эле жүрөт го. Сен сөзгө конуп берсең тууган. Мындай да айта берсең. Сөз эрши андай сөздөр мындай. Мадумаровдун аркасынан дагы, Садыр Жапаровдун аркасынан дагычы биздин максат азыр ал эмес. Биздин максат мына урушкан элди мындай бириктирип, мындай бир кичине ынтымакка келтирүү. Кече күнү биздин дагы бир алып акыныбыз Жеңишбек Жумакадыр Instagram баракчасына аябай жакшы бир кайрылуу жолдоду. Сен деди, үйүндө отуруп ошо телефон менен ар кандай жаман комментарийлерди жазып,
тилиң менен урушуп деди. Аябай өзүңө деди. Чоң деди, каралап деди. Күнөөлөрдү үйүп атасың тууганым деди. Ошентип күнөөлөрдү үйүп тозого түшүп албагын деди. Ар бир сүйлөгөн сөзүң үчүн үйүнөдө жооп бересиң деп аябай катуу эскертип айтты Жеңишбек Жумакадыр акыныбызчы. Молодец дедим менчи. Ошондой ошол сыңарында эле мына биздин дагы мына муфтий башка дагы алымдарыбызга дагы кайрылып кетерим. Ушул азыркы элдин арасында болуп аткан мондай ызы-чууну кичине алар дагы кичине өзүнүн насааттарын айтып койсо жакшы болмок. Андай кылбагыла депчи. Потому что чынында интернетте аябай катуу согуш болуп атат азырчы. Мадумаров менен Садыр Жапаровдун колдоочулары бири-бирин жеп салып атат. Ары кандай сөздөр менен неме кылыпчы, уят сөздөр менен окусаң шашың тик турат. Ошого сен кайра ошол үйүп аткан отту кайра үстүнө безин неме кылбай, кайра мындай койгула туугандар өзүңөрдү баскыла. Булар да өзүн бассын деп мындай ынтымакка келиш керек да, ынтымакка келиш керек. Эртең бир айдан кийин чечилет ким президент болуш үчүнчү, анын эли гана чечет. Ошон үчүн Мадумаровдун аркасынан сөз айтсаң чыга берет, Садыр Жапаровдон деле толтура чыгып жүрөт, чынында да чыгып жүрөт. Аны менен эч нерсе өзгөрбөйт. Өткөн мондайда сен Мадумаров кыргыз саясатында деп факт айт. Эң таза саясатчы экенин баары билет саясатчылар. Колу таза. Мадумаровдун колу таза. Эч качан мамлекеттен бир тыйын алган эместигин бүт саясатчылар баары билет. Мадумаровдун госсекретарь убагында Бапкенге кол койгону калппы? Госсекретарь убагында неге мынча танасыңар? Мен сага Жыргалаң көмүр айтып коеюн да. Протокол неге десиң? Жыргалаң көмүр боюнча айтып берейин. Жыргалаң негизи мамлекеттики. Ал жерди Садыр Жапаровдун Сабыр деген байкеси алып, ошол жер 80 миллион сом минус убагында ошо Кытайларга сатып берип, суу басып, ошол жердеги элдер канча наразы болуп жүрөт азыр. Жакшынакай иштеп, эми карабайсыңбы? Ошо Жыргалаңда барго наразы болуп жүрөт десиң. Жыргалаңда бир адам мен наразы болуп атам деп чыгып, видео камерасы кайрылганын көрдүңбү? Канаат кайрылган. Бул убакытка чейин эмнеге кайрылган жок? Сен чыгар ошону Facebookка. Эфирге мен эмес, КТРден журналисттер барып тартыптыр, КТРден. Бакыт. КТРден тартып чыгарыптыр элдер. Бакыт, мон танасыңбы? КТРК элдин баары билет кимдиккен. КТРК барго ушул убакытка чейин 30дан бери кара жашык болуп келген. Ушуну бир билип кой. Бакыт бул жерде мон танасыңбы? Кече Мадумаров барго Россиядан акча таратты, тараткан жокпу? 10 миңден кече эметип элдерге барганда. Ошол жерден кара, танып атасың ушул жерден. 300дөн 500ге чейин 10 миң сомдон акча тараткан. Менде барго конверттери бар, ана мен сага жөнөтөм. Түшүндүңбү? 10 миң сомдон. Бул барго факт, бер кара. Аллах күбө. Мен угуп турмун. Эми сен мени угуп турмун. 10 миңден 5 миңден алган адам айтып берейин сага. Колун көтөрүп чабып, элдик президенттен кыйкырбайт. Сен элдин ошол жерде кантип тосулганын көрдүңбү сен? Канчалык кыйкырып, элдик президенттен кыйкырып, залды жаруу берейин деп кыйкырышты. Эми билбей эле антип күнү артпагыла да тургандар. Жерде мондай да бакыт. Сен элди кайра бузукулук кылбай, ынтымакка чакырдың, сен бузукулуктасың сенчи. Бер кара, сен барго ошол убакта Мадумаров барго эме бакыт карасаң, сен чыдай албай атасың. Анткени бул чындык, сен нары бери карап, мен сага тайманбай мындай жашынакай айтып атам. Бил мына. Мадумаров барго 5 саат садый деп аткан кезде сен неге ошол убакта Мадумаров сен могу айтып аткан үчүн кыяматта жооп бересиң. Сен күнөөгө батып атасың деп неге чыгып айткан жоксуң? Аны тууганым. Неге сен чыгып айткан жоксуң? Садырдын авторитетин эмес. Аны мындай деп айтты. Кошоматчылар. Садыр түрмөдө жатканда бир дагы деди, кабар алып, бир дагы не кылган эмес деди. Азыр болсо аркасынан мен бардым, көрүп чыктым, садый деп майнуд айткан аны. Той жол десилер, кандай адамсыңар, мен ал жерде бүттүк эфирин көрүп чыктым, 5 сааттык эфирди көрүп чыктым. Бакыт, калп айтпа. Мейли, аны да макул дедиң. Мерден барго, мен сага могул эле нерсени айтайын. Сен мындай хайп деген жакшы көрөт экенсиң, сенчи. Эркекче айтайынбы? Хайп деген жакшы көрөт экенсиң, хайпап айтат деп. Мындай, эгер элдин астына чыккан болсоң, туура сүйлө. Мен барго көк дегин. Бер кара, берден барго мен барго. Если мен хайп кармай турган болсом, мен барго бакыт бул жерден барго. Кече күнү көрдүң, Lexus машинанын эмесин көргөзмөй, Lexus деп бул хайп эмес, анан эмне анан? Бер карасаң,
тигил мени барго силер барго мындай ойлоп атасыңар да, бир бечара көрүп атасыңар да, мындай. Жок, сен Бир эч ким бечара көргөн жок. бирөөгө муктаж болгон, анан бирөөдөн карабайсыңбы? Жана өзүн мындай, не деген, адам өзүн эпте алган адам экенимди көргөзүп атам, туурабы? А мен бир бечара эмесмин да, туурабы? Бирөөгө муктаж эмесмин. Бир гана Аллахка муктажмын. Башка эч кимге муктаж эмесмин. Бир да кулдан бир сом алган эмесмин. Просто сен барго бул жерден барго мындай кара угуп тур сен. Бу жерден мына ушунча жерди сатты деп атат, ушунча жерди. Ошол карасаң, ошолордо факты турбай, Адахан Мадумаровдун колу турбай алган эмне танасыңбы айтчы? Кайсы жери сатты? Кайсы жер канчага сатыптыр? Канчага сатыптыр? Угуп турасыңбы? Акча алган көрдүңүз сен? Угуп тур. Айбалаевдин айтышы боюнча бу жерден Баткен бар. Айбалаевдин сен вообще унут сен аны. Жок, Айбалаев унут эмес. Ошол. Ага окшогон дежим шалдар. Айбалаев, Бекназаров, да, кимдер бар? Алар силер үчүн барго Турсунбек Акун деген дагы дежим шал бар. Алар силер үчүн дежим. Алар дежим шал, ошолор бүт баары дежим шалдар. Кайсы силер барго бийликке ошолор өзүңөрдөн кошмак башканы жүрүп эле. карасаң, өзүңөрдөн башканы эч бир неме айта этпейсиңер да. Мен сага бир эле суроо беринчи, мен мыяктан калптын баарын жабып коеюн, кара. Любой суроого жооп берем, бер. 6 миллион элди неге сабатсыз деди? Неге Ким сабатсыз деди? Ким сабатсыз деди? Айтпады. Аме, вообще бетиңер жок экен, суранам. Сен мындай бар да. Тууганым. Сен канчанчы кыласың? Адахан Мадумаров эмес, Адахан Мадумаров эмес. Мына мен дагы жөнөкөй адам болуп туруп 6 миллион сабасыз деп мен дагы айтпайм. Айтып каралаба сен тууганым. Эч ким айтпайт 6 миллион. Бери кара, 6 миллион элди сабатсыз деп Мадумаров айтса, 6 миллион элдир зек деди. Еще мен айтып коеюн, кече күнү Москвага келип интервью бергенде дагы есть такая шутка деп туруп айткан сөзүн, баягы биринчи орус, кыргыз болуш үчүн биринчи орус болуш керек деген есть такая шутка деп айтканын, ошол жерин кыркып салып туруп, мына 200 бети жоктор, ошол жерин кыркып салып туруп ошол сөзүн чыгарып жүр. Мадумаров мындай да элдин оюн бурбагыла. Бир маалыматты контекстти жулуп алып, эме кылбай, толук жүктөгүлө антипчи. Мен эч убакытта ушул убакытка чейин бир сен ошол видеону толук көрдүңбү? Бир видеону жүктөгөн эмесмин мен. Мадумаров есть такая шутка, bunday bir söz бар деген немеде кылып айткан жери ал жерде. Ошол ушундай шутка бар деп, ошо Путин келип ушу Кыргызстанга келип айтты. Ушундай бир тамаша бир сөз бар. Деп орус биринчи кыргыз болушуң керек, анан кийин орус болосуң деген шутканы айтты. Бир тамаша сөз айтты. Мындай да сен, мен сага Бакыт монтип айтайын да, Бакыт, бул жерден эч ким менен урушкан жок. Өзүңөр барго, баягы барго, мына мен сага мына Айбек мага айтты, 5 баланын арасында сен барсың деди. Камерада барсың деди. Мен уксаң, мен угуп турчу, пожалуйста. Мен Айбекке барго штамптарды көргөздүм. Кыргызстанда экен, Кыргызстандан чыкпаганымды. Анан кийин ал мага айткан, мен сени эфирде далилдейм деген. Неге мага жала жабасың? Азыр барго жана эме деген Эмил Бекиев деген барго, мени Бекзат деген бала өзү зеккен түрмөдө жаткан экен. Анан кийин Садыр Нуркожоевдун кан кудасынын баласы экен деп чыгарып атпаймынбы? Бул не деген калп эй? Анан аз айтып кетейинчи. Дөмөлүү даракка таш болгутат деген бир сөз бар да. Илимбек Исраиловду наркомандып атат, зектип атат. Туура ошол. Сен барго Бакыт бери карасаң, биринчи мага чыгып, мага эркексиңби сен анан чык дебей барго. Сен биринчи ороз айымды тыйышың керек эле. Ороз айым барго кече Азаттыкка берген эмесин, эмелерин айтышың керек эле. Сен токтот, сен кызсың. Сен ушу Садыр Нуркожоевдун артынан адам болгон адам болчуң. Садыр Нуркожоев жок болсо сен мынчалык таанылбайт элең деп. Ороз айым неге кетип калды? Бүтүн Кыргызстанга айтчы. Неге кетип калды? Төрагалыкты талашып кетти Мекенчи партиясынан. Аны сен өзүнөн сура. Биринчиден, экинчиден. Партиясынан төрагалыкты төрайымдыкты талашып кеткен. Төрагалыкты ошо бул жакта Мелис Аспеков жана башкалар ошо эркектер турганда сага эмне бар деген ошого таарынып кетип калган. Мына кеткенин себеби ошол. Ал жерде болбогондон кийин. Жок, сен болгон эмессиң, бирок сен барго ошо бүтүн Кыргызстан үчүн чыгып аткан, бүтүн Кыргызстан үчүн чыгып атканда бүтүн Кыргызстанга сен жооп бербейсиңби? Сен бул жерде мына Мадумаровдун сөздөрүнө жооп бере албай атпайсыңбы? Мен бүтүн Кыргызстанга биринчиден азына Матраимовду камалбайт, неге камалбайт деп атат. Атамбаев 1 жылдан бери жатат. Атамбаев не төктү мамлекетке? Эме азыр Матраимов 776 миллион сом азыркы убакта төктү. Ошондо бир айда төктү, 2 ай болду атуу гана төккөнү.
Кана төккөн. Мындай да. Сен мындай айтканда Bir ayda tökөт деди эле кана төккөн. Уксаң, сен деле мисалда мына ушул күнү кылам деп, ошол күнү кыла албай калган адамдар толтурабы? Ушул күнү. Анан силер деле сөзүнөн кармаган эле. Мен башка мамлекет башка. Карасаң, адамдар деле кредит алып туруп эле, могу күнү кылам деп туруп, ошол күнү кыла албай калса, кечирим барбы? Ошонун эмесин төлөйбү? Пениясын төлөйбү же төлөбөйбү? Бар да. Адамдын жеке жашоосу менен, адамдын жеке жашоосу менен мамлекеттик деңгээлдеги иштерди аралаштырба сенчи. Ал мамлекеттик деңгээлде болсо. Мамлекеттик жумушта иштеген Мадумаров мерде канча шырлатан сөздөрдү айтып атат. Канча калп айтып атат. Мен келсем Садыр Нуркожоевду 1 сааттын ичинде эң жакшысы. Адахан Мадумаровго барып, Адахан Кимсанбаевич, мен сизди аябай, сиз жөнүндө көп жаман информацияларды жөнөтүп, сиз жөнүндө жаман көп сөздөрдү айтып койдум. Мен сиздин акыңызга кирип койдум. О дүйнөдө мен кыйналбайын. Мени кечирип коюң деп жакшы кечирим сурап кой сенчи. Чынындачы. Биринчи очередь бара кара. Бирок угуптур. Адахан Мадумаров чынында бул кыргыздын бычакка сап болчу уулдарынан бири. Ойнуң ал сен мунучу. Садыр Жапаров дагы кыргыздын бычакка сап болчу уулдарынан бири. Буну дагы мойнубузга биз алабыз. Кимиси президентке татыптуу, эл чечсин. Бакыт неге анда бычакка сап боло турган болсо, кече эмне координациялык кеңешке кетип калды? Неге кече Сапар Исаков, Равшан Жээнбеков жана Алтынбек Сулайманов, Өмүрбек Бабановдор менен биригип алды? Неге? Анда бычакка сап боло турган болсо карасаң, тууганым, ал жерде эч ким менен бириккен жок. Ал жерде ситуация революциядан кийин нерсени элди тынчтандырып бир эме совет түзүш керек болгон ал жерде. Кара, элди тынчтандыра турган болсо, 5-inde ушакта 5-inde кырылып аткан кезде неге тынчтандырган жок? 5-inde эл канжытып аткан кезде 40 000 адамдын астында айткан, кимиңер лидерсиңер, кимиңерге президент керек, кимиңерге премьерлик керек, келгиле деп айткан мен ошол жерде. Элдин алдында чыгып айткан микрофондон. Ошол кезде неге келген жок? Ел барго атылып өлгөн кече. Ошол кезде мен машинам менен больницага ташыгам. Мына интернет жок, телефон жок болуп калган. Мындай да. Канча адам эмет, ошол кезде неге келген жок кийинчи убакта? Эртең менен чыгып эле баатыр бардык эле. Мадумаровду чукуп, сен кесип кылып алсың сенчи. Токто. Эгер мени кара. Эгер мени кара. Калмаматовдун да жалган сөздөрүн айтып атам. Равшандын да жалган сөздөрүн айтып атам. Чукугун келсе. Кыргызстанды тизелеткен адамдар мындай, ошолорду чукугун, чынында айтайынбы? Сен кайра колдогун. Мен, например, мына Садыр Жапаровду дагы колдойм, Мадумаровду да колдойм. Кимиси президент болот, элче. Бакыт, Мадумаровду колдойм. Неге? Анткени Мадумаров барго кечеги убактачы, уксаң мени. Кечеги убакта Мадумаров барго кыйынчылык, эл кыйынчылыкка батып турган кезде Мадумаров неге аянттан келтекчеди? Бабанов неге аянттан келтекчеди? Булар элди бычакка сап болгон адамдар. Ой, ошол жерде болгондо, ошол биз өзүбүздүн колубуз менен машинага салдык Toyota Prada'га. Не дейсиң сен буга? Тууган. Не дейсиң? Аз сүйлө, сат сүйлө. Короче, мен ошо айдап жүргөн машинасында айтып атпаймынбы сага? Буну да калп дейсиңби, Бакыт? Мен сага айтып атам. Элге, жаштарга туура эмес информация кеткен. Мадумаров паркаларын саткан, Мадумаров мындай кылган, бунун баары жалган. Айтып атам, ошо жаштарга айтып атам. Ал жерде жаш балдар, окшогон жаш балдар кайра Мадумаровго барго, эме болуп, калкан болуп, Мадумаровду алып барып машинага салды. Чоң муун сабады ошол жерде. Ошол жерде сен бар белең. Мен бар болчу, мен 5-inde жүргөм. Ошол жерде болсоң, мен сага ишенбейм, сен Мадумаровду коргогонуңачы. Сен кайра урат элең ошол жердечи. Мен сага ишенбейм. Сен өтө жаман көрөт экенсиң, Адахан Кимсанбаевдичи. Бакыт, бери кара, мен сага бир нерсе айтайын. Мадумаров барго мен колдочумун да. Качан колдошум айтайынбы? Кече жактан Матраимов уктурса мен сөзүм. Матраимов партиясы келгенде мекеним Кыргызстан. Анан Кыргызстан партиясынан биримдик келген кезде менин эмемди кыргыз элим үчүн карасаң болот. Мадумаровду колдоп, ушу уурлар келбесин, анан көрөк Мадумаровдор келсин деп монтип колдоп жүргөн. Туура. Ошентип колдоп жүргөн, бирок барбы Адахан Мадумаров барбы Россияга барып жамандагандай мен чыгып баштадымбы? Кимди жамандады? Блин, Садыр Жапаровду жамандады го, мерде мына уксаң, мерде 44 миллиард дефицит деди. Азыр Садыр Жапаров мыйзамсыз иштерди алып барып атат. Ол строго бүткөн, просроченный сатып кеткен парламент, референдум даярдаганга акысы жок, булардын укугу дагы жок.
Эми 30 жылдан бери ошондо мындай да 30 жылдан бери баргам да азыр сен закондун чегинде жашап келатасың. мындай да сен сен актыга көп деген. Эгер сенин бир тууганың законду бузуп атса, сен айтышың керек. Тууганым, сен законду бузуп атасың депчи. Менин бир тууганым законду бузбай 8,5 жылга камалып кетип отурбайбы? Эчтеке законду бузбай, Садыр Жапаровду тозуп чыгасыз, ошол жерден камап атпайбы барыбызды? Мындай да, мен Бузган жок. Боптур, мен сага суроо берейинчи. Азыркы парламент көргөнгө акысы барбы? Сен оюңча, ушул суроого бүткөн ким керек, парламенттин акысы барбы референдум жарыялаганга? Азыркы парламенттин өткөргөнгө Акысы жок, турабы? угуп тур. Алардын азыркы парламенттин өткөргөнгө акысы жок. Алар мыйзамсыз жашап келген 30 жылдан бери. Көрдүңбү? Ошону Мадумаров айтып атат Садыр Жапаровго. Мына мыйзамсыз Садыр Жапаров. Мен оюнума алган нерсени алып муксаң мени. 30 жыл бизге барго, ошо 30 жыл чимкирикке закон иштеп келди эле. Чимкириктердин баары буттан туруп кетпедиби? Мындай да. Сага бер карасаң 2010 жылдагы мына биременчиктер законду ушинтип катты бузушкан, ушу убактылууларчы. Анан кийин Садыр Жапаровдун ошолордон кичине айырмасы болуш керек да, турабы? Же ошолор дагы бузган, мен дагы буза берем деп, алардын деңгээлине түшүп йыгылат. Айырмасы болуш керек ошолордон. Азыр айырмасы калбай калды уже. Азыр. Уже биз вообще закон деген нерсени билбей калдык ужечи. Жок, угуп турчу. Адахан Мадумаровдун кече барго, өзү негизи кече Россияга барганы мыйзамдуубу? Кече Россияга барган өзү мыйзамдуу, айтчы ошо. Неге мыйзамсыз? Ал өзү Россияга барып мыйзамсыз, ал жерде ошо сүйлөп аткан мыйзамсыз болуп атпайбы? Садыр Нуркожоевичтин ал жерде атын атанган Садый дегенге болбойт. 36 миллиардты 42 миллиард деп 4 миллиард кошуп койгон бул мыйзамсыз. Тиги бунун азыр барго мыйзамсыз иштери мондай. Садыр Жапаров мамлекеттин эсебинен, мамлекеттин машинасы, мамлекеттин коруучулары менен бүт Кыргызстанды түрө кыдырып, мен ажо болгон адам, эсил колдоп берсеңер деп өзүн үгүттөгөн ошол мыйзамдуу анан кийин. Түндүк бер кара. Түндүк түштүк окуясында. Ошол мыйзамдуу сага? Мыйзамдуу? Кыйын болсо, министр болсун да, ИО болсун дагы отурасың. Айдасың. Айдаган мыйзамдуу. Экзат. Кум төрүчүн жатып чыкканы мыйзамдуу айтышын. Адилеттиктен тайбагын. Просто кийин бакыт рахмат айтасың. Кече БШКдан юристтер Садыр Жапаровдун дагы, Мадумаровдун дагы Россияга барып, же тиги неме кылгандан айып жок деп кече приказ чыгарышты. Жок, ошол сен азыр приказ чыгарып атасың. Карасаң, бул жерден барго, ушул БШКны сен ошол адилеттүү чыгарат деп ишенесиңби? Кече ошол 500 миң адамды форма 2 менен шайлап койгон адамга ишенесиңби сен, бакыт? Мындай да. Берирак отурсаң да, жакыныраак отур да сен. Көз эме бет башың көрсүн да, жакыныраак отурчу. Тазы нары кетип калсаң вообще эле неудобно болуп кетесиң. Мындай да. Садыр Жапаров дагы Кыргызстанды түрө кыдырып. Мен ажолукка баратам, колдоп берсеңиздер ажо болом деп. Мен ажолукка баратам деген жок. Ал жерде. Нарында айтпады. Телейли деп атат. Арынга барганда айтты го, ажолукка колдоп берсеңиздер ажо болоюн деп. Сен түштүккө барганда айтпайсың сен, биякта айтып атпайсың сен. Мен түндүк түштүк окуясын айтып атам. Түндүк түштүк деген жокмун мен. Ал элди кыдырып жүргөндө дедим мен. Арынга барганда айтты го. Элди кыдырып жүргөндө айтты го, мен ажолукка баратам, колдоп берсеңиздер ажо болом деди го. Элди кыдырып жүрүп айтты го. Берде мондай да. Сага мондай суроо берди да. Сен Москвада иштеп атасыңбы десе сен не дейсиң? Жок, мен Кыргызстандамын дейсиңби? Ал жерден бир адам чыгып айтпадыбы? Садыр Жапаров, урматтуу Нуркожоевич, сиз президенттик шайлоого барасызбы? Ушундай деп суроо бердиби? Же Садыр Нуркожоевич өзү эле чыгып алып эле мен ажолукка баратам, мени колдогула деди. Экзат. Сен өзүң көрүн келген акыйкатты гана көрүн келеткенде калган акыйкатты түртүп коет экенсиң да. Жок, мен бул жерде могу Садыр берде Адахан Мадумаровдун канча каталарын сага айтып берсем мойнуңа албай атпайсыңбы? Сен ушуларга жооп бер да. Мен сага айтып атам да. 76 миллион сом төлөгөнүн айтып атпаймынбы? Чубагажы айтты. Кунтөрдү алып аткандар Мадумаров саткан эмес, жер алмашуу болгон. Мен казактарга барсам, Назарбаев Каркыраны Модахан немеге кыргыздарга берип жибергенде казактар жаман көрүп жүрөт Назарбаевди деп айтты. Чубагажы айтты муну мен эмес. Анан кийин мындайда өмүрүндө барбаган адамдар өтүп кеткен адам туулган 17-18 2002 жылда туулган жаш балдар чыгып алып эле деп кыйкырган айтты дейсиң. Чубагажы барго
кумтөрдүн эсебинен отурган, куугунтук менен отурган, биз Садыр Нуркожоевичке үй бүлөлүк катташыбыз бар деди эле, сен буга эмне дейсиң? Чубак ажы. Чубак ажы алым киши монтип айтсынбы? Мадумаров да туура эмес, Жапаров да туура эмес, Бекзат да туура эмес, Бакыт да туура эмес десинби? Мондай нерсе бар, сага демек мындай айтып коеюн да, тең салмактуулук динде дагы бар. Бирок барго мен Мадумаровду айтып атпаймынбы? Баягыда мен Мадумаровду ошол 3 партия келгенде колдогом. Элди бөлүбө болду. Бул жерден эч убакта элди бөлүү болгон жок. Элди эч ким бөлгөн жок, ушуну бир билип кой. Сен бөлүп атасың сен. Сен биринчи орго Орозайымга айт дейм. Орозайымга зегеле зектеген Орозайымга айт. Сен ошо эметип түрмөдө жөн эле жаткан деп мурда жүргөн адам түрмөгө туура жаткан деп атпайбы? Эгер адилеттүү болуп, акты ак, көктү көк десең, сенин келечегиң бар. Эгер адилеттүү болбой, өзүңдүн гана прав кыла бере турган болсоң, сен көпкө барбайсың сен. Мен мындайда, мен сага Садыр Жапаровдун колдоочуларына сен токтоп туруп тур. Садыр Жапаровдун колдоочуларына дагы мен айтып коеюн, туугандар. Даканса тур. 2000 бир айдан кийин Эмил Бекиевке сен айт, биринчи очередь. Эмил Бекиевке 7 жыл отурду айтпады. Бекзатты акчалооду айтпады. Бакайды акчалооду айтпады. Илимбек Исраиловду акчалооду айтпады. Сен көрбөгөндөн айтпады. Анан 7 жыл отурсун, Бекзат түрмөдө отурчупур. Булар наркобаронке мындай экен деп айтпасын, биздин үстүбүзгө жала жаппасын. Биз таза эле адамбыз да, биз намаз окуган адамбыз, Кудай деген адамбыз. Мен бул жердечи, мен сага 27 нерсени санадым бул жерде. Бир канчасын сага айттым да, Айбекке санагам. Ошол жерде барго Адахан Мадумаровдун эфирлерин көргөн болсоң, Адахан Мадумаровдун өзүнүн айткан сөздөрү. Буну сен куттуу түндө турам. Мындай бир урматтуу бир ыр чежебиз, кече күнү айтты го, көрдүң видеосун? Кыргызга аябай кыргыздын жанып турган толкон жылдызы бул Мадумаров, ушундагы баркына жетпей атабыз кыргызым деп айтты го. Ошондой эми кыйын адамдар айтып атпайбы? Элмирбек Иманалиев, Саламат Садыкова, булар дагы жөн адамдар эмес да. Адахан Мадумаровдор деле ошо убагында жетпей эшикке чыгарып койгону калыппы. Кандай? Ошо Абсамат Масалиев, Исхак Разаковдорду убагында Адахан Мадумаровдор эшикке сөгүп чыгарып койгондор калып беле. Алардын баары факт эмеспи? Ким сөгүп чыгарып койгонун билбейсиң. Просто мындай да, сен мындай да билбейсиң. Сен анткени саясаттын түп мааниsin билбейсиң. Билбегениң үчүн мондайда мондолуп атасың. Сен Мадумаров кече күнү мен ултурсун, мен сөзүн бүтүрөм сага сөз берем. Көрсөң сөзгө. Мына, мондолуп атасың. Сен Бакыт мондолуп атасың. Бери карасаң мындай бетиң чыдап карап турчу. Кетип калды өзү. Кыргыз элим, бул жерде мен силерге айтып коеюн. Мен бул бала менен талашып тартышайын деген негизи оюм жок. Бул жерде 27 нерсе бар санаган. Интернетке кирбейм деп кирген. 6 миллион адамды сабатсыз деген. Лайк басабыз, кыргыз элим, бөлүшөбүз. Эми ушулардын баардыгын айтып, парламенттик башкарууну жок кылыш керек, президенттик башкаруу кылыш керек, конституцияны алмаштырыш керек, срочно деген кайра Садыр Нуркожоевич ошо кадамга баратса, булар итакмаган чыгарды да бияктан. Садыр Нуркожоевичти мен 1 сааттын ичинде чыгарам деп туруп, мыйзам сотрап деди дагы, кайра эмне кылды? Биягын ит кылбадыбы? Азыркы убакта могу Бакыт качып кетти Айбектей болуп.